Такси кызматындагы лицензияга келдиңиздер, туура, барыңыздар. Жарандар бизге көп кайрылды. Ошонун негизинен биз жетекчиликти менен макулдаштык. Биз сиздердин мөөнөтүңүздөрдү 1-февралга чейин жылдырып берели деп атабыз. Бирок ал 1-февралдан кийин дагы жылат деген маселе болбойт. Учурдан пайдаланып айтып кетели. Бул именно лицензия боюнча мына биздин башчыбыз Рахматуллаевич айтып кетти. Айдар Рахматуллаевич бизге указание берип атат. Ошону биз аткарабыз. Бирок азыркы учурда ушул эмени лицензияны токтотпой алыш керек. 1-февралга чейин убактым бар экен. Анда мен жакындан алам деген болбойт да. Биздин кызматкерлер иштейт. Ошон үчүн өз убагында алыңыздар. Лицензияны жерлерде бүт ички иштер органдарында берилет. Бүт бул жакта берилет. Бул жерге мына Айбек Рысулович айткандай, Нарын, Ош, Жалал Абад таксилердин баары Бишкекке келбей кажети жок. Жерлерде жашаган жерлериңизден баардыгы бизге ушундай шарттар түзүлгөн. 1-декабрга чейин өтпөй калган кызматкер, айдоочу таксилерге, башкаларга жүргүнчү ташыган лицензия ала турган кызматкерлердин айып пулун, анан атайын багытталган рейдтик иш-чараларды убактында токтотуп туралы. Ал боюнча сиз айткан туура. Ошон үчүн биздин баарыбыз мындай кыйнабай ошо таксопарктардын ээлерине ушундай чогултуп туруп айтып койсоңор, мындай нерсе керек деп айтсаңыздар жакшы болмок. Маалыматыңыз жок окшойт. Бул боюнча перечень документтердин баардыгы мен социалдык тармактарга баарына жарыялаганбыз. Мен эмес, ошо таксопарктын ээлеринин маалыматы жок. Таксопарктын ээлери менен дагы биз тегерек стол иретинде чакырып баардыгын сүйлөшкөнбүз. Мына биз азыр 1-февралга чейин жылдырып атабыз. Эртең биз таксопарктардын ээлерин баарын чакырып аларга дагы маалымат, кошумча маалымат беребиз. Биздин эмес, ошо таксопарктын ээлеринин күнөөсү бар чын эле. Сиз айтып аткан өгөйгөйдүн баары тең ушул башынан бери августтан бери иштеп эле таксопарктардын бүт жетекчилери менен бир нече жолу чогулуштарды өткөн. Бир нече жолу чогулуштар өтүп, согласование өтүп, баарына тең түшүндүрүү иштери Кайсы таксопарк? перечендер бердик да. Болсо айткандай выдача, отдача башка кылып берсе жакшы болот деп атырам. Ким башка мына азыр мен сиздердин көзүңүзчө башкармалыктын башчысына тапшырма берип өтөм. Суббота күнү дагы ишти уюштурушуздар. Түшкө тыныгыны түштөнүн дагы кыскарткыла дагы, анан выдачаны дагы кабинетинде өзүнчө бөлгүлө. Шенби күнү саат 42 дейин деп өзү турган кетип калбайт. Биякта болобуз. Азыр эки кабинетте алып берилет деп атабыз. Выдачаны отдельно кылып бериңиздер. Тынбай келип турсаңар биз Каттоо эч качан үзгүлдүккө учурабайт. Каттай беребиз. Сиздерге ошо мөөнөтүн гана бир узатып 1-февралга чейин жылдырып беребиз.